بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز اسمه وعم نواله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك أما تكذيبه إياي أن يقول إني لن أعيده كما بدأته وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام راويا عن ربه عز وجل اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان أما بعد Allah Teala'ga çeksiz şükürler aytalı suyuktu Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar bolsun. Siz menen bizden bugünkü joluguşubuzdun negizgi sebebi dindin negizi, İslam dininin negizleri tuurasında Kur'an jana hadiste emne dep kelgen, İslam dini emnege tüptölgön, kantkende siz menen biz İslam dininin birinci eşigini açıp osogosuna atlap kirебиз. Oşol tuurasında biraz keneniraak söz bolmakçı. Aga negizgi maksatка өткөнгө чейин бүгүнкү күнгө байланыштуу, убакытка байланыштуу bir сөздөрдү айтып кетсек, себеби алымдар айтат, өзгөчө убакыттарды, өзгөчө амалдарды, өзгөчө алымдардан сурап тактап кылгыла. Өзгөчө убакыттар туурасында, өзгөчө амалдар туурасында, өзгөчө алымдардан, yani Ahlus Sunna vel Cemaat, İslam dinini bekem tuura karmangan alımlardan taktap, anan oşonun negizinde amal kılgıla deydi. Özgöçö wagt degen demek, wagtardын bardыгы birдей эмес. Кээ бир вакытка караганда артык болот. Рамазан айы мисалы башка айларга ылайык келбейт. Жума күнү аптанын башка күндөрүндөй эмес, ал өзгөчө ай. Amalдар деле ошондой. Куран окуу бардык учурда бирдей эмес. Намаз окуу бардык учурда бирдей эмес. Ороза кармоо бардык учурда бирдей эмес. Амалдардын да кээде артыкчылыктары болуп турат. Ошондой эле кээде убакыттардын деле артыкчылыгы болуп турат, башка убакыттарга салыштырмалуу. Бул туурасында демек бекем ошо диндин алымымын деген адамдар дагы бирдей эмес. Ahlus Sunna vel Cemaat'te Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem деле айткан, мурдагы жөөттөр 71-ге бөлүндү. Ал эми христиандар болсо 72-ге, менин үммөтүм 73-кө бөлүнүп кетет. Ошолордун бирөөсү гана ошол ийгилик таба турган, кутула турган, түз бейишке кире турган жамаат болуп эсептелет. Ал мен кайсыл жолдо болсом жана менин сахабаларым кайсыл жолдо болсо, Ahlus Sunna vel Cemaat мына ушулар гана, Ahlus Sunna vel Cemaat деген лакап менен аталып калган, ушул тайпа гана түз бейишке кире турган адамдар деп айткан. Demek урматтуу угандар, азыр сиз менен биз олтурган ай бул Шаабан айы болуп эсептелет. Ай санагынан алганда биринчи 7-нчи ай Ражап айы, андан кийин Шаабан айы 8-нчи ай, андан кийин Рамазан айы 9-нчы ай. Шаввал, Зулкада, Зулхижжа, Мухаррам болуп ушундай ай санактары ушундай кетет. Азыр биз 8-нчи айда Шаабан айында олтурабыз. Шаабан айдын бүгүн 14-чү күнү. Şaban aydan 14-cü günü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, kimde kim egerde har bir aydın ayyamul bid dep koyat, ak kündörü. Ak degende maksat ay tolu bolgon kündör. Ay tolat kaçan 13'ü, 14'ü, 15'i. Uşul 3 kündö egerde kim oroza karmay turgan bolso, har bir aydın 13-cü günü, 14-cü günü, jana 15-nчи күнү ороза кармаса, анда ал өмүр бою ороза кармагандын сообун алат деген. Анткени ар бир жакшылык Аллах Тааланын алдында 10 эсе берилет. Кудай Тааламдын мээримдүүлүгү ошондой.
Эгерде сиз бирөөгө жакшылык кылсаңыз, ал сизге бир рахмат айтса, Аллах Таалага бир жакшы иш кылсаңыз, Аллах Таала 10 жолу рахмат айтат. 10 эселетип берет. Bir günөө жасап койсоңуз, Аллах Таала дароо жазасын бербейт. Кылынган күнөө дароо эле жазылып болду, күнөө кылдың эми ошого жооп бер деп айтылбайт. Балким тооба кылганга чейин күтүлөт. Эгерде ошол күнү тооба кылбай кое турган болсо, bir күнөө эле жазылат. Bir күнөө иш жасадыңызбы, bir эле күнөө жазылат. Бирок кийин тооба кылсаңыз дагы, жазылып калгандан кийин дагы бирок Аллах Таала аны да кечирип салат. Ушундай деңгээлде кечиртирип коет, эч бир кыяматта күбө калбайт. Периштелерди да унуттуруп коет. Ошол дене мүчө дагы унутуп коет, кайсыл дене мүчө менен күнөө кылган болсо. Кайсыл жердин кыртышында, кайсы жердин бөлүгүндө туура эмес ошо уятсыздык кылынган болсо, ошол жерди дагы унуттуруп коет. Кыяматта бир дагы күбө жок, далил жок да анын күнөө кылганыначы. Аллах Таала тообаларды кабыл кылуучу зат. Аллах Тааланын боорукерлиги, мээримдүүлүгү ачуусуна, каарына караганда үстөм келген зат. Алланын мээримдүүлүгү үстөм. Мисалы шайтан, иблис, лаин, шайтан алейхиллана. Siz менен биздин ачыктан ачык душманыбыз. Адам атабыздын кесепетинен Алланын каргышынан калган, кыяматка чейин Аллага сөз берген, мен бул адамдын урпагыны бардыгын өзү менен чогуу алып кетемин депчи. Ошол шайтанды дагы алымдар айткан 3 айын тамгасыны өзүнө чогултту, бирок 4-чү айынды өзүнө чогулта албай калды дейт. 3 айын деген, яни айын тамгасы бар араб тилинде. Ошо айындан башталган 3 сөздү өзүнө чогулткан, яни алим болгон, абид болгон деген мааниде да. Ал алым болчу. Шайтан алейхиллана ал алым эле. Кандай деңгээлде алым эле, ал бардыгын билген. Кантип анын билгендигини каяктан билебиз? Себеби периштелердин үстүнөн сабак берген. Периштелердин устазы эле мындайча айтканда, эң илимдүү болчу. Абид эле. Ушунчалык ибадат кылган, ибадатында чек жок эле. Жер шарыны Кудай Таалам качанда жаратканда, биз жашап жаткан планета, жер шары. Ушул жер шарында бир сежде кылбаган бир орун калган эмес. Жылдап, 100 жылдап ошол Байтул Маъмурда таваф кылган. Өтө ибадатчыл махлук болчу. Эч бир күнөө кылбаган махлук эле шайтан. Ошондой эле ариф, Алланы дагы жакшы таныган махлук болгон да. Алланы чырайлуу таныган, жакындан таныган. Алланы жакшы таныган. Таныгандыгын каяктан билебиз? Себеби Аллага тоң моюндук кылып, качанда Адам алейхиссаламга сый урмат көрсөтүп сежде кыл, ийил дегенде, Алланын өкүмүнө аткарбай коюп, Алланын каргышына калып аткан учурда дагы Робби андирни иля йауми юбъасун, о Раббим сен мага бардык адамдар кайра тирилген күнгө чейин, кыямат күнгө чейин мага убакыт бер, азыр эле жазалап койбо, азыр эле тозокко салып койбо, сен мага убакыт бергин деп Аллах Тааладан кайра жакшылыкты, Аллах Тааланын жакшылык кылып берүүсүнө суранып атат да. Карасаңыздар, Алланын ачуулугу каарданып атат, Алла ачууланып атат. Алланын каарында эч бир каар жок. Тура мисалы өзүңүздүн кожоюнуңуздун, же болбосо бир директордун ачуулугу кандай да, айтканын кылбай койдуңуз, ачууланып атат. Ал жерде сиз эми дагы мага мындай кылып бер деп айта албайсыз да, кечирим сурай турган, үзүр айта турган учурда. Бирок ошондой учурда дагы шайтан алейхиллана өзүнө жакшылык сурап атат. Ушундан уламалар айтат, бул шайтан Алланы өтө жакшы билген дейт. Жакшы таныган. Кандай? Алланын мээрими дайыма ачуусуна үстөн болуп турат да. О ачуусу келип турат, каарданып турат. Бирок ошондой болсо дагы Аллах Таала мээримдүү зат, мээрими үстөн болот деген ишеними акыйдасы бар эле, туура акыйдада бар эле. Ошондуктан ал шайтан алейхиллана Алладан жакшылыктарды сурап калган да. Кыяматка чейин убакыт бер, мага урпак бер, тигиндей кылайын, мындай кылайын деп Алладан суранып калган. Бирок 4-чү айында өзүнө чогулта албады. Алым болду, ибадатчыл болду, Алланы тааныды. Бирок ашык Алланы жакшы көргөн эмес да. Аллага ашык болгон эмес. Аллага ички сезимине арнаган эмес. Аллага болгон сүйүү, Аллага болгон мухаббат болбогондуктан, Алланын азаматтуулугу жүрөктө болбогондуктан, өзүнүн азаматтуулугу бар эле, өзүнүн кибири бар эле, менсинип калган шайтан ушундай зат эле да. Ошондон Аллах Таалага моюн суна албай койду. Напсисине каршы келип калган жерде моюн суна албай калды, себеби Аллах Таалага болгон сүйүүсү өзүнүн аброюна болгон сүйүүдөн үстөм эмес эле да. Шайтан алейхиллана. Демек Алланын мээрими ошондой туугандарым. Аллах Тааланын мээрими өзүнүн ачуулугуна караганда үстөм турат. Аллах Таала өтө мээримдүү зат. Бир жакшы иш кыла турган болсоңуз, Аллах Тааланын мамилеси кандай экен? 10 эселеп берет, 10дон башталат. 2 рекет намаз окусаңыз, ошонун сообу эгерде мисалы 1 боло турган болсо, 1 эле сооп бербейт, 10дон баштап туруп берет. Өзүңүздүн калыс ниетиңизге жараша,
sünnetke kança amal kıldınız, kança takvachılık menen okudunuz, kançalık içki dünyöңүздө Аллах Таалама arnap turup okudunuz, oşoga жараша сооbu көбөйүp kete берет. Бирок эң аз алды, минималдуу деңгээлде алды дегенде 10дон башталат да соопчу. Пайгамбар алейхиссалам демек ушул хадисте айтып атат: ким ар бир айдын 3 күнүндө орозо кармай турган болсо, анда ал адам ömür boyu орозо кармагандын сообун алат. Эмне үчүн? Себеби ар бир жакшылык ал хасанату би ашри амсалиха, бир кылынган жакшылык 10 эсеге барабар болот, 10го тете болот. Демек 3 күн орозо кармасаңыз 30, 10го көбөйтө турган болсок, ай санак менен алганда 29 күн болот, көбүнчө ай. Кээде 30 күн болуп калат. Эң көп ай жаңырды болгондо 30 күндө жаңырат. Демек ömür boyu орозо кармады деген соопко ээ болосуз деген сөз. Мына ушул Шаабан айдын ошол күндөрү кече, бүгүн, эртең болуп жатат. Ушул 3 күн ким орозо кармай турган болсо, ömür boyu орозо кармады деген соопту табат. Кече 3-чү күн, бүгүн 4-чү күн, эртең жума күнү. Ушул күндөр орозо кармап кое турган болсок, ömür boyu орозо кармады деген соопту алабыз. Бул бир. Экинчиден, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам ушул Шаабан айы, мына жарымына келип калдык. Эртең эле Рамазан айы келет бул айдан кийин. Ушул Шаабан айына өзгөчө маани берген. Бул айды башка айлардай эле өткөзгөн эмес, өзгөчө өткөргөн. Усама бин Зайд радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кайрылып: "Лима арака, о Мухаммад саллаллаху арака, мен сезди башка Шаабан айында орозо кармагандай, башка айларда орозо кармаганыңызды көрбөймүн." Yani ушул айда сиз өзгөчө орозо кармайсыз. Hazret Ayşe enemiz de aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan aydan başka aylarda толук орозо кармаган эмес, Шаабан айдан башка. Мына Шаабан айында өтө орозого көп маани берген башка айларга караганда. Жаш жигит Усама радиаллаху анху. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem дүйнөдөн кайтканда 16 жашар эле. Жаш бала болгондо. Эми бул суроону сурап атат Peygamber тирүү учурунда. Demek bir 10, 11, 12, 13 yaştagı жаш жигит эле деген сөз да. Бирок жаш болсо дагы динге болгон алардын талабы кандай эле. Жашоонун максатын билген, акыретти алдыга коюп жашаган, бизде ачына жашоо тартип болуп калган балдарыбыз, кыздарыбыздай бул жаш бала, жаш кыз, школьницанан школьник деп таштап коебуз, бирок алар эмне кылып жүргөн менен биздин ишибиз жок да. Алардан ант сезим каяка чейин жетип калды. Эмне жоопкерчиликтерди көтөрө ала турган адам эле, бирок ошонун баардыгын бизе бул жаш бала, жаш кыз деп таштап коюп, ошо жөндөрдүн баарына туура эмес жакка иштеттирип коюп атабыз да. Сахабаларды карай турамызсак, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям да айткан: "Нусирту биш-шабаб", мен жаш балдарды менен жардам берилгенмин дейт. Мага жаш балдар жардам берген дейт. Жаш жигиттер жардам берген деп. Мына Усама да жаш бала. Сурап атат: "О Аллахтын элчиси, siz emne üçün başka aylarga karaganda ушул ayda özgöçө орозо кармайсыз?" Dese Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki sebepti bayandadı. Birincisi, bul ayda köpçülük adamlar beyqapar bolup kalat. Sebebi iki ulu aydın ortasında gelip kalgandıktan ulam. Racab ayı, buga çeyin 7. ay Racab dedik. Hazır Şaban, anan Ramazan. Racab menen Ramazandın ortasında gelip kalat. Racab ayı ve minha arbaatun hurum dep Kur'an'da Allah Teala aytkan 12 aydın 4 ayı aram aylar, al ayda soğuşulbayt, al sıylı aylar bolu eseptelet, anda günöөнү özgöçö kılbagıla dep Allah Teala tıygan. Oşol aylardan biri Racab. Anan kalgan 3 ayı Zulqada, Zulhicce, Muharram. Oşol 4 ay Racab aylar bolu eseptelinet. 11. 12. 1. jana 7. aylar ay sanagı boyunca bular aram aylar bolup sanalar. 4 ay. Demek Racab bul aram ayga taandık. Ramazan orozonun ayı bul özgöçö ay. Demek uşul iki ayga adamlar köp көңүл буруп коет да, ортосунда Шаабан айга köp көңүл бурбай коет. Ошондуктан мен ушул ayda adamlar бейкапар болуп калган учурда мен бейкапарчылыктан чыгып орозо менен өткөргөндү жакшы көрдүм дейт. Demek бул жерде сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ислам шариятынын bir законун айтып атат, bir эрежесини баяндап жатат. Ал кандай? Адамдар бейкапар болуп калган учурда siz beykaparçılıktan çıkıp ibadat kılsanız özgöçö soopko ee bolosuz degen ereje. Adamlar beykapar bolup kalganda, misalı bazarga girip baratasız. Bazarga girip baratıp turup sol butuңуз менен girdiңiz, bazardын adebi. Anan girgenden keyin duanı okudunuz. Aşhadu en la ilahe illallah vahdahu la şerike la lahul mulk ve lahul hamd yuhyi ve yumit biyadihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir degen duanı kelimeni okup turup girdiңiz. Анда сүйүктүү пайгамбарыбыз эмне дейт? Ким ушул дуаны базарга киргенде окуса, ага миллион сооп берилет дейт.
10 сооп эмес, 100 эмес, 1000 эмес, миллион сооп берилет дейт. Чындыкты сүйлөгөн пайгамбарыбыз. Эмне үчүн Аллах Таала өзгөчө мамиле кылат? Мечитке кирсеңиз анчалык деңгээлде миллион эмес, а базарга кирип атсаңыз ошондой миллион. Себеби мечит бул Алланы эстей турган чөйрө. Ал жерде итак эле Алланы эстеп ибадат кыласыз да. А бирок базарда бейкапарчылыктын чөйрөсү. Ал жака соодагер кетип атат, канткенде бүгүн ушу товарымды сатып калсам, канткенде адамдардын акчасына көбүрөөк ээ болуп калсам. Туурабы? Ал жерде дүйнөнүн чөйрөсү, ахиретти чөйрөсү эмес, дүйнөнү кура турган чөйрө. Дүйнө менен алектенип калган чөйрө, Алланын укугу тебелене турган, пенденин укугу тебелене турган чөйрө. Бейкапарчылык чөйрөсү да. Ошол чөйрөдө Алланы эстесеңиз, даражасы бийик болуп кетет экен башка чөйрөгө карагандачы. Өткөндө бир сапарга кетип атсак, Оскеде иштеп жүргөн бир байка айтат, молдоке дейт, мурда түрдү соода кылчу элек дейт да. Жынсыларды алабыз дейт, алып туруп батпаган жынсын эле эптеп чоюп туруп, кийгизип туруп сонун болду деп сатып берет элек дейт. Жеңиси дал келбесе дагы, кыска болуп калса дагы, мына ушул мода болуп атат деп алып сатып беребиз дейт. Анысы эчтеке эмес дейт, 3-4 адам биригип алабыз дейт. Келип туруп көп карап, кийип көрүп туруп анан албай кетип аткандарды ылдый калып туруп төпөштөп туруп акчасын алып, жынсыны кийдирип коюп жөнөтө берет элек дейт да. Яны дүйнөнүн чөйрөсү, ал жерчи бейкапарчылык чөйрө, ахиретти буза турган чөйрө. Эптеп эле акчага жетейин деген чөйрө да. Мисалы базарга барып калдыңыз. Барсаңыз машалла аябай жакшы, мисалы бир супермаркетке кирип калдыңыз дейли. Кирсеңиз ал жерде бир туфли сатып алам дедиңиз. Аябай жакшы кызмат кылды. Бир эже сизди толтургузуп, келиңиз, сиңилим, отуруңуз, тигентиңиз, ментиңиз, кандай бут кийим кийесиз, кайсыны тандайсыз? Аябай ушундай мулайым, жумшак, адеп ахлактуу, этикалуу, өтө жакшы мамиле кылды да. Анан бир бут кийимди тандадыңыз. Тандагандан кийин эми ошону сатып алайын деп, ошону коробкага салып бериңиз, ошону аламын деп, эми коробкага салып туруп, чөнтөгүңүздөн акчаны берен деп, акчаны карасаңыз, акчаңыз жок да. Унутуп калгансыз, үйдө калып калган. Анан акырын анан кечирим сурадыңыз, эжеке, кечиресиз. Акчам үйдө калып калыптыр. Акчамды алып келейин, анан кийин иншалла эмки келгенде алып кетет окшоймун десеңиз, дароо мамилеси өзгөрдү да. Бая айтпай белең ушунуңду депчи. Тура дароо өзгөрдү да. Бул адеп ахлак деп айтылбайт мунучу. Ошол жерде кылынган анын мамилесини ислам шариаты буга бизнес деп гана баа берет, соода деп гана баа берет, бирок кулк мүнөз деп айтылбайт да. Ал жерде кылган жумшактыгы, ассаламу алейкум деп айткан саламы, анын кичипейилдүүлүгү, анын тилинин ушу балдай таттуу болгондугу, бунун баардыгы кулк мүнөз эмес, бул жөн эле соода, чөнтөгүңүздөгү акчага жетиш керек болчу да. Ошол акча жок дегениңизде дароо мамилеси 360 градуска өзгөрүп кетти да. Ошол кылган, сизге кылган мамилесин үйдө балдарына, күйөөсүнө, жолдошуна кылбайт ал эжечи. Базарда кылган мамиле үйдө жок, ата-энесине жок, кайната кайненесине жок, келинине жок. Бирок сыртта ким болсо ошолорго кулк мүнөздө жумшак мамиле да. Бул дегени рия деп коюлат буну. Кылган амал башка үчүн кылынып атат, Кудай үчүн эмес. Акча үчүн кылынып атат. 8 саат ошо эгерде анын магазинде анын өмүрү өтүп аткан болсо, кыяматка барганда Алла айтат, ошо 8 саатыңды ким үчүн, эмне үчүн кылсаң бар ошондон алып ал дейт. Ошол жерде убактыңды ким үчүн өткөзгөнсүң, ким үчүн сүйлөгөнсүң, ким үчүн суук ысыкка чыдагансың, акчага жетиш үчүн беле, бар ошол акчадан алып ала бер, сообуну бул жактар ким үчүн кылган болсоң, амалды ошондон алып ала бер дейт да. Ошондой эле мамиле мисалы күйөөңүз үчүн кыласызбы, кайната кайнене үчүн кыласызбы, ким үчүн кылсаң, кыяматта айтат, бар ошондон алып ала бер деген жарыя болот да. Ошондо туугандарым, биринчи ихластуулук бул адам баласынын динге кире турган биринчи эшиги ихластуулук. Алланын буйругун Алла үчүн аткарып жатам деп кылыш керекпиз да. Демек базар чөйрөсү эмне? Базар чөйрөсү дүйнөнүн чөйрөсү. Ал жерде Алланын чөйрөсү эмес, ахиреттин чөйрөсү эмес. Пайгамбар алейхиссалам деле бир хадисте айтат, ким эгерде соода кылып жатып, базарда олтуруп, Алланы эстей турган болсо, ошол жерде олтуруп Кур'ан окуса, ошол жерде олтуруп зикир кылып теспе тартса, ошол жерде олтуруп бири-бирине жакшылыкка үндөп, жакшылыктын, Кур'ан, хадистин, ахиреттин сөзүнө кыла турган болсо, жакшы чөйрө курса, ким базарда олтуруп туруп Алланы эстей турган болсо, анда ал адамдын даражасы Аллах Тааланын алдында куддум душмандар менен беттешкенде тарапташтарын баары качып кетип, өзү жалгыз душмандар менен беттешип аткандай Алланын алдында даража табат дейт. Себеби бардыгы дүйнө менен элек, ошол адам Алланы эстеп жатат деген сөз да. Демек бул хадистеги пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айтканы, адамдар бейкапар болуп калган ай, 2 айдын Ражаб менен Рамазандын ортосунда келип калгандыктан, мен бейкапар болгон учурда бейкапарда болбоону жакшы көрдүм дегени, сен дагы эч качан бейкапар болбо, адамдарды ээрчип кете бербе деген сөз. Адамдар эгерде намаз окубай жаткан болсо, бирок сен намаз окуп жаткан адамсың. Адамдар Алланы таныбаган адамга сен Алланы таныйсың.
Алар жакшылык жамандыкты кандай өткөрүп аткан болсо ошолорду карап эле ээрчип кете бербе. Алардын маданиятын карап кете бербе. Эл кандай арыкта агып аткан болсо ошол агымга түшүп алып сен агып кете бербе. Себеби сен андай эмессиң. Алар акыретти таанып билбесе, бирок сен акыретти билген адамсың. Алар чоң кичүүнү билбесе, бирок сен билген адамсың. Тиги минтип атат да, бул минтип атат да деп кете бербегиле деген насаатты пайгамбар алейхисалам айтып атат да. Адамдар бейкапар, бирок мен билем бул айдын артыкчылыгын, мен бейкапар эмесмин. Мен бул айды орозо менен өткөрөм, себеби бул жөнөкөй ай эмес деп пайгамбар алейхисалам айткандыгынын мааниси дагы бир ушул маанидә түбүндө. Экинчи себебин айтып атат. Бул айда турфау фихил а'мал ила роббил аламин. Бул айдын ичинде амалдар Аллах Таалага көтөрүлөт, Аллага көрсөтүлөт. Ушул айда сиз менен биздин кылган жакшылык жамандыгыбыз Аллага көрсөтүлөт. Ибн Кайым рахимахулла айткан, адамдын амалы 3 түрдө көрсөтүлөт. Биринчиси күнүмдүк амалдар. Экинчи апталык, бир жуманын ичинде. Үчүнчүсү бир жылда бир. Күнүмдүк дегени багымдат жана асырдан кийин периштелер алмашат, ошол учурда амалдар Аллах Таалага көрсөтүлүп турат. Аптасына бир дегени пайгамбар алейхисалам деле ар бир жумада 2 күн ороза кармайт эле. Дүйшөмбү күнү жана бейшемби күнү. Биринчи, төртүнчү күндөр ороза кармайт эле. Жана биринчи күнү дүйнөгө келгем Аллага шүгүр катары, төртүнчү күнү амалдар Аллах Таалага көрсөтүлөт. Ошондо мен ороза абалында амалым көрсөтүлсө. Демек төртүнчү күнү бир жумалык амал, төртүнчү күнү дагы Аллага көрсөтүлүп турат. Анан бир жылдык көрсөтүлө турган учур бар, бул ушул Шабан айында, мына ушул айда адамдын бир жылдык эмне амал кылган болсо, ошонун бардыгы Аллах Таалага сунушталып көрсөтүлүп тура турган улуу айлардан болуп саналат экен. Пайгамбар алейхисалам айтты, ушул айда Аллах Таалага амалым көрсөтүлөт. Мен орозо абалымда Аллага амалым көрүнсө, мен ошону кааладым, ошону жакшы көрдүм дейт. Эмне үчүн амалдардын ичинен өзгөчө орозо? Башка амалдар эмес, намаз окуп атканда, же Куран окуп жатканда, же дуа кылып жатканда деген жок. Орозо кармап жатканымда амалдарым Аллага көрүнсө деп атат да. Себеби орозо бүткүл амалдардын ичинен, ибадаттардын түрлөрүнүн ичинен ихластуулукка, калыстуулукка эң жакын болгон амал да. Орозо эң калыс аткарыла турган амал. Мисалы бир адам бир мечит курду, канча жыл иштеп, аракет кылып, акча чогултуп, мечит кургандан кийин, анан кийин эгерде бир эле достору келип эле, бул мечитти билесиңби, ким курган экендигин деп эле мактанып койсо, кылган собунун бардыгы текке кетип калды деген сөз да. Рия анда мактануу кирип кетти. Калыс Алла үчүн болгон жок. Орозо калыс Алла үчүн болгон амал да. Орозону мактана албайсыз. Мисалы азыр орозо кармаган болсоңуз эч ким билбейт. Өзүңүз билесиз, ашказаныңыз билет, Алла билет, башка эч ким билбейт. Аны мен орозомун деп айтып жүрбөйсүз анычы. Ошондон яны калыс Алла үчүн кылынган амал Аллага сүйкүмдүү да. Ошондон пайгамбар алейхисалам айтат, мен орозо учурумда амалдарым Алла Таалага көрсөтүлсө, Алла үчүн калыс жашап жүргөн учурумда амалдарым Алла Таалага көрүнсө деп пайгамбар алейхисалам орозону атайын тандаган. Демек сиз менен биз ушул айда орозого өзгөчө көңүл бурушубуз керек башка айларга салыштырмалуу. Бардыгыбыз ниет кылалы иншалла. Үйдөгүлөрдү дагы айталы. Орозо деген ошол багымдат учурга чейин ооз бекитип калыш керекпиз. Багымдат убакыты кирген. Шам учурда оозду беките беребиз. Ошо календарды карап эле, Насаат медиа же башка ошо менен карап туруп, ооз бекитип, ооз ачып, колдон келишинче ушул айда көп орозо кармайлы иншалла. Анан урматтуу туугандарым, азыр сиз менен биздин мынакей бүгүнкү түн, 4-күндүн түнү му, Шабандын Лайлатун нисф мин Шабан деп коет. Шабан айдын ортосунун түнү, 15-тин түнү болуп эсептелет. Ислам календары кандай алмашат? Шам болгондо күн башталат. Күн батат го. Толук күн батып бүткөндөн кийин, күндүн дискасы уже жоголгондон кийин, ошол шамдын убактысы кирди болуп эсептелет. Асыр бүттү, шам башталды. Ошол шамдан баштап туруп, кийинки эртеңки шамга чейин бир күндүз, бир сутка ошондой толтурулат. Кебилер асыр деп коюлат, асыр ал жөн эле эл сөзүнө чыгып кеткен сөз, анын эч кандай негизи жок, шамдан башталат. Жума качан башталат? Бүгүн шамдан башталат. Бүгүн шамда 7:15-те мисалы жума башталды, биринчи кеч түн келет, анан кийин күндүз келет ислам календары боюнча. Ушинтип 24 саат ушинтип болот. Сутка ушундайынан айланат. 12-ден эмес, 12:00-дөн эмес. Демек шамдан баштап эртеңки шамга чейин бул жума күн. Ушул жума күн ай жагынан караганда Шабандын 15-чи күнү. Шабан айынын ортосу. Ушул туурасында толтура хадистер келген, 17 сахабадан риваят келген бул түндүн, бул күндүздүн артыкчылыгы туурасында.
Ошол туурасында иншалла бир аз токтолуп кетсек. Бул Шабандын 15-и биринчи тарыхка байланыштуу өзгөчөлүгү. Аллах Таала бул күндүздү 15-чи күндү кыбланын өзгөрүүсүнө Аллахым тандап алган. Кыбланын өзгөрүүсүнө Аллах Субханаху ва Таала ушул учурду тандап алган. Билесиздер, негизинен башында кыбла Меккени карап эмес, балким Байтул Мақдас, Акса мечитти, Палестинадагы мукаддас Акса мечитти ошакты карап биринчи намаз окулган. Ар кандай ойлор бар, бирок көпчүлүк уламалар айтымына караганда 16 ай ошол тарапты карап окулган. 16 айдын тегереги. 15 айдан көбүрөөк. Андан кийин Аллах Субханаху ва Таала кыбланы өзгөрткөн. Кад нара тaqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatrал masjidil haram деп Аллах Субханаху Таала Куранда буйрук берген. Харам мечит тарапты. Мындайча айтканда 45 градус бул тарап, 45 градус эки тарап 90 градуска чейин Кабага эгерде туш болбой ката болуп калган болсо, бул рухсат берилет деген сөз да. Харам мечитти карап эмес, харам мечит тарапты карап туруп окугула деп Аллах Таала кыбланы ошол тарап кылган. Ушул буйрук дагы, ушул өкүм дагы, кыбланын өзгөрүүсүнүн өкүмү дагы ушул Бараат учурда, бизде Бараат кечеси деп коюлат. Шабандын ушул 15-и. Ушул учурга дал келген да. Демек бул учурдун өзгөчөлүгү бар тарыхта. Бул түндүн ар кандай аттары бар. Бүгүн мына келаткан могу түн боюнча сөз кылабыз. Түндүн ар кандай аттары бар исламда. Лайлатул Бараа, Бараат кечеси деп коюлат. Бараат дегени бул кутулуу. Эмнеден кутулабыз? Күнөөлөрдөн кутулабыз ушул түндө. Эмнеден кутулабыз? Эки жүздүүлүктөн кутулабыз, ширктен кутулабыз. Дүйнө жана ахиреттин бале кыйынчылыгынан кутулабыз. Кыйынчылыктан кутула турган, ийгиликке жете турган түн. Лайлатут дуа, дуанын түнү. Лайлатул кисма, тагдырлар бөлүнө турган түн. Лайлатул ижаба, адамдын кыйкырыгы, кайрылуусу Аллага жетип, Алла кабыл кыла турган түн. Лайлатул мубарака, берекетке бай болгон түн. Лайлатул шафаа, шапаат кыла турган, ушул түндү ибадат менен кадырлап өткүзө турган адамдарды бул түндө эле кадырлап, ага ортомчу болуп, ахиретте кечирилүүсүнө, бейишке кирүүсүнө себеп боло турган кадырлуу түндөрдөн болуп саналат. Мындай айтылган сөз бар. Периштелерге тандык асмандагы периштелердин 2 айт түнү бар. Жердеги мусулмандардын 2 айт, 2 майрам күнү бар дейт. Периштелердин 2 майрамы бар, ал түндө болот. Ал эми жерде жашап жүргөн мусулмандардын 2 майрамы бар, ал күндүз болот дейт. Периштелердики кайсыл? Кадыр кечеси менен ушул Бараат кечеси. Ушул 2 түн аларга майрам. Жерде жашап жүргөн мусулмандардын майрамы Ороза айт менен Курбан айт. Ушул мусулмандардын майрамы. Эмне үчүн периштелерге ал түн майрам? Өзгөчө жерден нурлар көтөрүлөт, Алланын өзгөчө берешендиги тартууланат, ошон үчүн периштелер үчүн майрам болот да. Кандай эле мисалы орозо бүттү, озуң ачык каалаганды жей бер, Курбан айтта курбанчылыктар союлду, мынакей орозо кармасаң деле арам жеп, ич деп Алланын белеги болгондой эле периштелерге дагы өзгөчө түн болот. Булар эмне үчүн? Амалдардын өзгөчө нурунун берекети менен. Ушул түн аларга майрам болуп калат экен да. Алла менен мамиле кылса рахат алат, башкалар менен мамиледе андай рахат жок. Ашык болуп калат. Аллага жетиш керек деме болчу. Алланын разычылыгын алыш керек, Алла менен жолугуш керек. Анан 4-тө, анан 5-чи этапка өтөт. Ашык болуп калгандан кийин үйүнү таштап, жерини таштап, байлыгын таштап, баардык нерсени таштап туруп, ихрам абалына кирип алып туруп, эми ажылыкка кетет эмечи. Эми максат кылат, эми Алланы максат кылат. Аллага жетиш керек болот. Демек иман аркылуу бизде Алланы тааныйбыз, марифат келет. Ибадат аркылуу, намаз аркылуу Алла менен тааллук, байланыш келет. Зекет аркылуу Аллага болгон сүйүү келет. Ал эми Рамазандагы орозо аркылуу Аллага ашыктык келет. Ашык болгон адам анан кийин Аллага жолуккан аракетин кылат. Аллах Тааланын өзү үйүнө Алла өзү чакырып аткандан кийин колдон келишинче эми баргандын аракетини кылып, умра тартибинде болобу, ажылык тартибинде болобу. Мен да көп айтам да, ажыга ким барат, умрага ким барат десең, көбүнчө айтышат байлар барат дейт. Жок, байлар эмес, кимдин жүрөгүндө Аллага ашыктыгы болсо ошол адам барат. Кимде Аллахым чакырган болсо ошол адам барат. Канча жолу чакырганбыз ошончо барат. Практически мындай карап көргөндө 80% орто жашаган адамдар барат, байлар эмес. 80% орто жашаган адамдар барат. Себеби Алла жүрөктөн ишендиңиз да, Алла сизди жараткан. Жашоодогу баардык жакшылыкты Алла кылган экендигине ишендиңиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кабырда тирүү,
Ким келип туруп зиярат кыла турган болсо кыяматтагы шапааты милдеттүү түрдө болот. Ким келип салам айта турган болсо пайгамбарыбыз кадимкидей угуп, саламыңызга жооп айтып, дуаңызга амин дейт. Пайгамбарыбыз менен жолукканга мүмкүнчүлүк болот. Бул нерсени уккан ыймандуу адам анын ыйманы алып барат ал жаккачы. Анын байлыгы алып барбайт. Ыйманы бар адам, умрага, ажылыкка ыймандуу адам, Аллага ашык болгон адам барат экен да. Ошондон урматтуу кунадар, исламдын негиздери ушулар. Ушуларды тургуза турган болсок, демек Алла менен байланышыбыз, Алла менен бекемдигибиз курулду деген сөз. Бирок дин, пайгамбар алейхиссалам айтып атат, "Буниял ислам ала хамсин", ислам ушул 5 нерсеге куралган деп жатат. Бул 5 нерсени дин деген жок. Дин кайсыл экен? 5 нерсенин үстүндөгү нерсе. Бул диндин пайдубалы, фундаменти булчу. Түркүгү. Бирок бул дин эмес. Намаз менен эле чектелип, рахаттанып, мен намазым бар деп жүрүү туура эмес, адаштыңыз. Жөн эле орозо менен эле жүрүп, менин диним бар дештик туура эмес. Жолукчан жүрүп эле диним бар дештик туура эмес. Бул диндин жөн эле фундаменти эле бар, дин туура элексиз да эле. Бир адам мисалы машалла үй той берди да. Үй той берип, өзүнүн туугандарын бардыгына чакырды, мынакей жаңы үй салдык, тигинтик, ментик, ошого той берип атабыз деп келсе, үй эч кандай көрүнбөйт. Караса, кана үйүңөр десе, бир жерди көрсөтүп атат, ал жерге болгону бөлмөлөрдү бөлүп эле фундаментин эле куюп койгон да. Мынакей үй деп атат. Десе, ким ишенет ошонун үй экендигине, туурабы? Ошондой эле пайгамбар айтат, "Буния ислам", ислам основен на 5 столпах. Буга негизделген. Бул дин эмес. Көпчүлүгү ушуну дин деп алабыз да, дин ушу 5 нерсе депчи. Бул негизи. А дин эмне? Иман, ибадат, муамалат, муашарат, ахлак, ушуну дин деп айтылат. Динде 5 бутак бар. Ушуну толук дин деп айтылат. Биринчи иман, ишенимге байланыштуу нерселер. Аллага кантип ишениш керекпиз? Периштелерге кантип ишениш керекпиз? Ахиретке кантип ишениш керекпиз? Иманга байланыштуу нерселер. Экинчи ибадат. Аллах Таалага ибадат кылуу. Алла сизге милдет кылган нерселерди аткаруу. Ибадат кылуу, кулчулук кылуу. Үчүнчүсү муамалат. Муамалат дегени аласа береседеги исламдын көрсөтмөсү. Соода сатык, ижара, күрөө, карызга берүү, заказ кылуу, бирдекени берип туруу, аманат, вадиа, колдонуу, пайдаланууга алуу, истиара, ушулардын баардыгы муамалат, аласа береседеги болгон мамиледеги диндер. Анан төртүнчүсү муашарат. Муашарат дегени сулукуна мааннас, адамдар менен болгон биздин мамилебиз. Ата эне менен кандай мамиле кылыш керек? Бала чака менен кандай мамиле кылыш керек? Кошуна менен кандай мамиле кылыш керек? Адамдын бири-бири менен болгон мамилесини муашарат деп айтат. Улууну урматтоо, кишини ыззаттоо бул муашаратка кирет. Муамалат деген аласа бересенек. Төртүнчү муашарат. Бешинчи ахлак. Ахлак дегени кулук мүнөз деп которобуз. Ахлак деген эмне? Ушуну көбүнчө аралаштыра беребиз да биз. Соода сатыкка байланыштуу нерсени кээде ахлак деп коебуз, муамалаттагы нерсени. Ата энени урматтоону деле ахлак деп туруп айта беребиз. Бул ата энени урматтоо муашаратка кирет бул. Ата энени урматтоо муашаратка кирет. Тууганчылык мамиледе бекем болуу муашаратка кирет. Бул ахлак эмес. Ахлак деп эмнени айтат? Ахлак дегени сулукуна мааннас идафатан ала хукукихим, адамдар менен биздин мамилебиз алардын акыларына кошуп берүү, ушунун атын ахлак деп айтат. Адам менен мамиле кылып атасыз, кошуп берип. Бир адамга жакшылык кылып атасыз. Буну не дейт? Муашарат деп айтат. Ал сизге жамандык кылса, кечирип туруп, дагы жакшылык кылсаңыз, эми ахлакка өтөсүз. Буну ахлак деп айтат. Адамдар менен мамиле акыларына кошуп берип. Тууганчылык мамиледе бекемсиз. Буну муашарат деп айтат. Тууганчылыкты үзүп койгон адам менен сизге жала жабып, арган аркаңыздан сөздөр, ошо менен дагы жакшы мамиле кыла берсеңиз, буну ахлак деп айтат. Бербегенге берүү, мамиле үзгөн менен мамиледе бекем болуу, жамандаганды мактоо, атаңды өлтүргөнгө апаңды алып берүү, таш менен урганда аш менен уруу, ушуну ахлак деп айтат. Бул кулук мүнөзгө байланыштуу нерселер. Дин мына ушу 5 нерсеге негизделген. Дин 5 нерсени дин деп айтат. 5 бутагы бар. Биринчи иманды тургузуш керек. Анан адамдагы тепкич менен ушинтип көтөрүлөт. Биринчи иман келет, иманга жараша ибадат келет. Ибадатты бекем кыла турган болсо муамалат оңолот, муамалатта дагы бекем болсо муашарат оңолот, анан барып туруп анан кийин ахлак кулук мүнөзү дагы оңолуп калат да. Ушуну толук дин деп айтылат иншалла. Ушу толук динде толук бактылуулук бар. Кемчиликтүү динде кемчиликтүү. Мечитте диниңиз болсо, мечитте рахат алат. Бирок сыртка чыкканда кыжалатчылык. Үйдө диниңиз болсо, үйдө рахат. Бирок сыртка чыкканда кыжалатчылык, башка жерге барганда той топурда, башка жерде кыйналабыз. Канчалык жашооңузда дин алып келсеңиз, ошончолук жашооңуз рахат менен, ийгилик менен өтөт да туугандар.
Ошо иншалла баардыгыбыз ниет кылалы, жашообуздагы толук диндин талабын жашообузга тургузалы иншалла. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Убакыт да болуп калыптыр. Ушу менен иншалла аяктасак, суроолорго убакыт берсек иншалла.